Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде учурчак көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Бүгүн 6 октябрь өлкөбүздө өзгөчө күн болуп жатат. Өлкөбүз 3-чү революциянын башынан кечирип, бүгүнкү кырдаал боюнча кеп кылмакчыбыз. Бизде студияда конокто коомдук саясий ишмер Нурлан Шакиев. Саламатсызбы? Саламатсыз. Бүгүнкү кырдаал мына көпчүлүк күтпөгөндөй эле, көпчүлүк уктап тургандай эле эрте мененки бир оор кырдаал менен башталды. Сиздин көз карашыңыз боюнча бүгүнкү кырдаал бир пикир калтыра кетсеңиз. Рахмат. Абдан өкүнүчтүү окуя жүз берди. Мындай болот деп албетте алдын ала маалыматтар, окуянын жүрүшү, ушундай окуянын өрчүшүнө кайсы бир деңгээлде мындай шек жаратуу бар болчу. Бирок тилекке каршы бул аябай тездик менен өнүгүп кетти да. Бул абдан өкүнүчтүү болду. Себеби бунун негизги себеби эмнеден болду? Биринчи кезекте эле баягы биз дайыма айтып жүргөн ушул парламенттик шайлоонун калыс эмес, таза эмес өткөндүгүнөн болду да. Эң башкысы мына ушул 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо кыргыз эли күбө болду. Мурда Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында эгемендүүлүктүн мындан ыплас, мындан кир шайлоо болгон эмес. Абдан көрүп туруп көрмөксөн болушту да. Мына ушул жерде, ушул эле студияда биз канча жолу айттык. Бийликке айттык, телегөрүүчүлөргө да айтып аттык. Мындай ыплас шайлоо болгон эмес, шайлоонун жүрүшү өтө ыплас болуп атат деп. Бийликке да айтып аттык, эскертип айтып аттык, карагыла мыйзам бузууларды ушундай кесепети болот дегенди мындай эскертип айтып аттык. Бирок бийлик адаттагыдай эле көрмөксөн, укмаксан болуп койду да. Мына ошонун негизи мына ошол шайлоонун ыплас өткөндүгүнө нааразы болгон эл чыкты. Албетте саясий партиялар уюштурду, бирок эл колдоду да. Бул деген эмнени билдирет? Ушул тилекке каршы азыркы бийлик мурдагы 2 ыңкылаптан сабак албагандыгында болду. Эң өкүнүчтүүсү, президент Сооронбай Жээнбеков баш болуп, каратып туруп, элге жалган айтып атты да. Бардык партияларга бирдей шарт түзүлдү. Эч кандай бирдей шарт түзүлгөн жок да. Бийликтин 3 партиясына каалагандай шарт түзүп берди. Элди малга окшотуп, жүктөп барып, бир региондон экинчи регионго алып барышып, форма 2 деген балекет менен каттатып, ошол жерден добуш бердиртип, ал эми добуш сатып алууларчы. Мына мен ушул жерде канча айттым бызылдап. Мектептерди куруп атат, садиктерди куруп атат, жолдорду, көпүрөлөр жаңыкмасын кылып атат. Ошол эле биримдик, ошол эле мекенин Кыргызстан деп. Бирок ушунун бардыгы акыры ушул нерсеге чыкмакта, баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегенде мына ашкере болду да. Бул тилекке каршы ушул бийликтин эң чоң кемчилдиги болду. Эң чоң катасы ушу болду. Каратып туруп элди алдап, эч кандай добуш сатуулар жок, сатып алуулар жок. Бардыгы шарт бирдей түзүлгөн деген. Мен бир эле нерсени айтайын. Мына ушул президенттин кичи мекени Каракулжа районунда башка партиялардан, биримдик партиясынан башка партиялардан бир дагы саясий партия шайлоого катышкан штабын ача алган жок. Штабын ачса барып коркутуп, үркүтүп, кол бутун кайрып штабтарын жаптырып салып атты. Ошол эле учурда партияга тизмеге кирген башка партиядагы кандидаттарды, талапкерлерди коркутуп, үркүтүп тизмеден чыгарып салып атты. Бул болуп турган факты да. Мына анан эмнеси калыстык? Ошол жерге шайлоого эл менен жолугушканы барган саясий партиянын лидерлерине элди келтирбей, Каракулжа элин уят кылды да бүгүнкү бийликчи. Мына ушунун эмнеси калыстык? Мен бир эле нерсени айтайын. Кече президенттин аппарат жетекчисине мен телефон чалып, Досалы Эсеналиевке саат 7-лерде айттым. Ай, Досалы мырза, бул президенттин жанагы эл аралык байкоочулар менен жолугушкандагы сөздөрү бардыгына бирдей шартты түздүк деген сөздөрү элдин кыжырын кайнатып атат. Элдин кускузун келтирип атат. Ушундай сөздөрдү токтотпойсуңарбы депчи. Мына уялбай ошону айтып атты да. Мына кесепет ушу болду. Чоң рахмат. Айтсаңыз, мына бир эмес биз 3-чү төңкөрүштү башыбыздан өткөрүп жатабыз да. Алдыдагы бизде мына тарыхта өтүп кеткен, тарыхта калган 2 төңкөрүштү
көрүп туруп азыркы президентибиз ошондон сабак алган жок же болбосо ушул бүгүнкү кырдаалды болтурбай койсок болобу беле? Эмнеден ката кетти ушул жерде? Албетте болмок. Мен Сооронбай Жээнбековго бир нече жолу кезигип сүйлөшкөм. Коомдогу болуп аткан терс көрүнүштөрдү, маалымат катары ошол кезигишүүлөрдү айтканмын. Тилекке каршы ал киши таптакыр эки жүздүү болуп туруп алды да. Жок, мен андай эмес, биз билебиз, биз минтип атабыз, биз тигинтип атабыз деп. Мен ойлойм, менден башка дагы бир нече адамдар айткан болуш керек. Бирок башкача кабыл алып атышты, ушундай болот деп. Мына дайыма ыңкылап бийликке болгон элдин нараазычылыгы эмнеден чыгат? Ошол бийлик өз элине адилеттүү болбогондо, бийлик башка, эл башка болуп экиге бөлүнүп калганында да. Бул Сооронбай Жээнбековго абдан чоң мүмкүнчүлүк берилген да. Буга эл дагы, убакыт дагы, мезгил дагы жакшы мүмкүнчүлүк берген. Буга чейинки эки президенттин басып өткөн жолу, алардын мындай кайгылуу түрдө кызматтан кетиши буга мындай Шералынын чокоюндай болуп, бешенесине илинип көрүнүп туруш керек да. Бирок бул ал чокойду көргөн жок да. Сабак алган жок. Адилетсиз бийлик болду. Жалаң өзүнүн жакын адамдары, эң өкүнүчтүүсү, мына мен буга чейин айтып келдим, телекөрүүчүлөр деле билет. Ушул кадр тандоодо билимине, тажрыйбасына карабай, менин айтканымды кыңк этпей аткарат, биз ойлогондой саясат жүргүзөт, бизге кызмат кылат деген капкайдагы кадрларды бардык бийлик баскычтарына алып келип алды да. Алардын тажрыйбасы да жок, билими да жок. Алар эл менен иштегенди да билбейт. Ошонун кесепети ошо жергиликтүү элдин кыжырын кайнатты, ортоңку катмарды анан келип жогорку бийликке тийди да. Мына мындайча айтканда, ошол тажрыйбасыз кадрларды коюп алып, аны менен катар мына олигархтар менен аябай журулушуп кетип, ошонун негизинде ушундай окуя жүз берди. Эң чоң катасы адилетсиз бийлик болду. Адилетсиз саясат жүргүздү. Чоң рахмат. Эми көпчүлүктүн көз карашы, пикири боюнча алдыдагы озуп келген номер 2 бир партияга көпчүлүк элдерден бир нааразычылык билинди да. Эгерде партияга, бүгүнкү бийликке ошол 2-орунду ээлеген же 3-орунду ээлеген бүт эле позициялык партиялар, бийликтин партиялары келип калды да, ал эми оппозициялык партиялардын маанайы түшүп кетип, алар бийликке келбей калышты да. Балким ушунда да бир себептер бар. Албетте, негизи бул бүгүнкү окуяга ошол парламенттик шайлоонун адилетсиз өткөндүгү, таза эмес өткөндүгү болуп атат. Негизги себеби. Биринчиден, мына бул бийлик ошо Мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясын өткөрөбүз деп, кандай гана жол менен болбосун биз көп мандат алабыз деп туруп, 90 мандат алып болуп атпайбы? 91 мандат алып атпайбы? Мейли, балким 30-дан 60 алса, же болбосо 25-тен 50 алса, жок. Ушундай бийликтин ачкөздүгү, бийликтин өзүн билемдиги ошонун кесепети болду. Ошондой болгон үчүн мына бир канча оппозициялык көз караштагы партиялар маарага жетпей калды. Тилекке каршы ушуга жол бербеш керек эле. Президент, анын командасы, өкмөт эң биринчи кезекте ошо добуш сатып алууларды, ыплас ыкмаларды алдын ала чектегенде, тыйганда мынчалык добуш ала алмак эмес бийлик. Ошол Мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясы мынчалык добушка ээ болмок эмес. Ошол алдын ала бул окуяга бөгөт коюлмак да. Тилекке каршы ошол аткаруу бийлиги, укук коргоо органдары өз учурунда ушул мыйзамсыз көрүнүштөр менен күрөшпөй койгон үчүн, бийликтин айткан дегенин кош колдоп колдоп, көрсө көрмөксөн, билсе билмексен болуп отуруп алган кесепети ушул болду да. Негизи эле эл менен эсептешпей койду бийлик. Элдин пикирин эске албай койду. Айтсаңыз, азыр президенттин басма сөз кызматы Толгонай Стамалиева президенттин Жээнбеков кырдаалды көзөмөлдөп жатат деген маалымат берип жатат да. Учурда президент кырдаалды көзөмөлдөп жатабы сиздин көз карашыңыз боюнча? Эми албетте бүгүнкү күндө де юра Сооронбай Жээнбеков мыйзамдуу президент. Анын ыйгарым укуктары бар. Де факто бүгүн мына Борбор шаары, анан бир топ облустар, мына Нарында, Таласта, Көлдө,
өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлдөрү, губернаторлор кызматтан кетти. Мына башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы өңдүү негизги бийлик бутактарына жаңы адамдар эл тарабынан шайланып атса, ак үй өрттөнүп, президенттин кабинети талкаланып отурса, анан кандай мааниде көзөмөлдөп атат, бул өтө таң калыштуу да. Анан мына бүгүн биздеги маалыматтар боюнча жогорку кеңештин аракеттеги жогорку кеңештин депутаттары түштөн кийин кезексиз жыйынга чогулуп атат экен. Координациялык кеңеш түзүлгөн, мына ушул митингчилер, ушул саясий партиялардын жетекчилери менен 13 адамдан турган координациялык кеңеш түзүлгөн. Ошол координациялык кеңеш азыркы сааттарда дагы мындан ары кандай жол менен кетебиз, кантип тынчтандырабыз, кантип мыйзамдуу жолго түшөбүз деген маселенин үстүндө отурушат. Эгерде түштөн кийин ошол жогорку кеңештин депутаттары чогулуп, кезекчи жыйын өткөрүп, ушул аракеттердин баарын мыйзам жолуна салып берсе, анда биз кырдаалдан батыраак, тезирээк чыгууга мындай өбөлгө болот да. Чоң рахмат. Айтсаңыз, азыр учурда дагы интернет блоктарында мынакей Өмүрбек Субаналиев УКМКны, Курсан Асанов ИИМди көзөмөлдөйт, Жапакеев болсо прокуратураны келип ошол жерде көзөмөлдөп жатат деген маалыматтар чыгып жатат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми мен азыр ошол жактарга барып келдим. Ошол аянтка бардык, КТРдин алдында топтолгон элге бардык. Албетте ыңкылаптын табияты өзү ушундай да. Ошол ыңкылап болгон учурда, ошол күнү, анын эртеси бир 2-3 күн ушундай түшүнбөстүктөр, өз ара түшүнбөстүктөр боло берет. Бирок ошону баягы көптөгөн чагымдарга алдырбай, эң биринчи кезекте элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын, аброюн эске алып, бул жерде ошо саясий партиялардын жетекчилери бардык жоопкерчиликти өздөрүнө алып, батыраак бул мындай башаламандыкты жоюуга киришиш керек да. Бирок ошого киришип атышат азыр бүгүнкү күндө. Эми башкы прокуратурага ошо Сыймык Жапакеевди койгону, ички иштер министрлигине Курсан Асановду, улуттук коопсуздук кызматына Субаналиевди, мына сиз айтып атасыз, маалыматтар ушундай чыгып атат. Албетте бул убактылуу көрүнүш, бирок кырдаалды көзөмөлдөш үчүн аларга мандат керек да, мыйзамдуу юридикалык жактан мындай негизделген мандат керек. Аны тез арада ушул жогорку кеңеш, анан ошо координациялык кеңеш менен биргеликте чечип бериш керек да. Антпесе баягы ким чыныгы башчы, ким мындай укуктуу эмес, кимдин укугу бар, бул өтө чоң мындай талаш болуп, бир ортодо бир башаламандык уланып кетиши мүмкүн да. Чоң рахмат. Өмүрбек Субаналиев УКМКны, Курсан Асанов ИИМди көзөмөлдөйт деп атышат, бирок убактылуу бийликтин башында бир лидер туруш керек. Ал лидер бекемейинче булар ушундай бир тиешелүү структураларды бөлүп алган турабы негизи эле мыйзам боюнча? Эми биринчи кезекте лидер катары кимди көрүп жатасыз? Эми бул жерде биринчи кезекте ошо координациялык кеңеш өзүнө жоопкерчиликти алыш керек. Жоопкерчиликти алып, ошол координациялык кеңештин чечимдери ишке аша башташ керек. Бирок жогорку кеңеш бар бизде. Ошол жогорку кеңеш аркылуу ушул жанагы күч түзүмдөрү болобу, же аткаруу бийлиги болобу, бардыгын мыйзамдаштырыш керек. Ошондо гана биз менен эл аралык мамилелер мындай жанданып, сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Азыр бизде коңшу мамлекеттер бар. Алардын башчылары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Ошого мындай мандат керек да. Ал эми бүгүн мына аянттагы эл эртең менен таңгамал Садыр Жапаров абакта жаткан Садыр Жапаровду Камчыбек Ташиевдер барып бошотуп келип, анан элге келип сүйлөдү. Ошол жерде эл абдан Садыр Жапаровду жылуу тосуп алып, анын сөздөрүн угуп, анан ошол жерде Садыр Жапаровго бата беришип, убактылуу президент деп жарыяла беришти да. Эми муну дагы ошо мыйзамдуу жагын караш керек да. Эми элдин каалоосу, элдин батасы ошондой болду. Бирок ошол кантип мындай укуктук талаада ишке ашып иштеп кетиш керек. Азыр ошол нерсени
ошо координациялык кеңеш чечип атышат. Мен ойлойм ошо координациялык кеңеш ошол бирдиктүү оппозициянын ортосунда түзүлгөн координациялык кеңеш бир чечимге келсе, анан ошондон кийин алар кимге токтойт, ошондон кийин белгилүү болот го деп ойлойм да. Чоң рахмат. Бизде студияда конокто коомдук саясий ишмер Нурлан Шакиев болду. Студияга келип майкка куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, учурча көрсөтүүсү бир нече мүнөттөрдөн кийин түз эфирде өзүнүн чыгарылышын уланта бермекчи. Бир нерсени айтып коеюн Нургазы. Мен ушу элге кайрылат элем, урматтуу кыргыз элим, урматтуу эл журт. Мына азыр кырдаал өзүңүздөр көрүп атасыздар, абдан оорлошуп баратат. Бул жерде эң башкысы сабырдуулук кылыш керек. Сабырдуулук кылып, ар кандай чагымдарга алдырбай, талаптоолорго жол бербей, ошол бардыгы мыйзам чегинде болушун биз мындай ар бирибиз салымыбызды кошуп, аны үчүн ошол тынч, сабырдуу болуп карап туруш керек. Мен ойлойм, мына координациялык кеңешке ошол саясий партиялардын жетекчилери киришти. Ошолор бир мыйзамдуу жолун табып чыгышат. Жогорку кеңеш менен биргеликте деп биз ишенебиз. Эң негизгиси ушу өлкөбүз тынч болсун, ар кандай бөлүнүү, жарылууларга жол бербеш керек. Азыр ошондой чакырыктар болуп атат. Аймактык бөлүнүүлөргө такыр жол бербеш керек. Биз мындай эл ынтымакта чогуу эң башкы максат биздин мамлекетибиз, кыргыз элибиздин келечегин ойлосок, бардыгыбыз ушул улуу тынчтыкка, улуу биримдикке биз биригип, ушу сабыр кылып турушубуз керек. Сөзсүз түрдө сиздин сөзүңүзгө толук кошулам. Биз бүгүнкү кырдаал боюнча көрсөтүүнү соңуна чыгарбайбыз. Бир нече мүнөттөрдөн кийин дагы улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан бир нече мүнөттөрдөн жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар.